Ассаламу алейкум бағбандар жамааты. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен туугандар. Ушул видеого подписка басып, лайктан көп басып, поддержка берип коюңуздар туугандар. Азыр бактарды азыктандыруу жөнүндө айтып берем туугандар. Кимде бак болсо, кимде мөмөлүү дарак болсо, ошол мөмөлүү дарактарга азыр жер семирткич бериш керек. Азыр жер семирткич бере турган убакыт келди. Мына кандай жер семирткич беребиз дегенде туугандар, эгерде бир 3 жылдык дарак болсо 250 грамм суперфосфат, анан кийин ар бирине 100 грамм унимаксты 5 литр сууга аралаштырып түйүнө бериш керек. Эгерде 5 жылдык болсо, аны коркпой эле 3 килограммдан мына ошол бутактары жеткен жерлерден түбүн казып туруп 3 килограмм суперфосфат, анан 300 грамм унимаксты 10 литр сууга аралаштырып, ошону чачып түйүнө бериш керек тамырга. Эгерде 10 жылдан ашкан дарактар болсо, ар биринин түбүнө бутактары жеткен жерлерди лопатка менен ширинасын 1 метр кылып казып туруп, мына ошол жерге 10 килограмм суперфосфатты чачып, анан кийин 1 литр унимаксты 25 литр сууга аралаштырып, ошонун тегерегине куюп чыгыш керек. Анан бул органоминералдык жер семирткич болот ошондо. Анан кимде биогумус болсо, туугандар, ошол бактардын түбүнө таза жейилген, мына таза биогумусту жылына карап, 1 жылдык дарак болсо 5 килограмм, 10 жылдык дарак болсо 50 килограмм тегерегине беришиңиздер керек. Мына ошондо келерки жылкыга аябай сонун жакшы түшүм аласыңар. Мына гилестерди, алмаларды, анжир, хурма, слива бардыгына жер семирткич бере турган мезгил келди. Анан мына ушул жер семирткич берип бүткөндөн кийин бир аз күтөсүңөр, жалбырактарын, дарактар бардыгын таштап бүткөндөн кийин туугандар, подписка басканды унутпагыла. Мына ушул жалбырактар барды бүткөндөн кийин, түшүп бүткөндөн кийин, баа жалбырактарды огороддон полностью бир жалбырак койбой, тырмооч менен тырмап, тазалап алып чыгып салыш керек. Мына ошол жалбырактардын түбүнө вирустар, зыянкечтер ошол жерде кыштайт. Эгерде силер ошону алып койсоңуздар, ошол жерде бир нече зыянкечтин түрлөрү өлөт. Анан бардык жалбырактар түшүп бүткөндөн кийин туугандар, железный купорос, темир купорос деп коет. Ошодон 500 граммды 10 литр сууга, ушундай пропорция менен 5% болот ошондо, аралаштырып туруп, жанагы даракты жууп чыгыш керек. Эгерде дарактар көп боло турган болсо, 100 литр сууга 5 килограмм купорос аралаштырып туруп, ошол бакты полный жууп чыгасыздар. Нормасы где-то бир 10 килограмм болсо, 1 гектар бакка жетет. Бул кымбат деле эмес, доступный да. Анан ошону менен силер туугандар 70-80% зыянкечтерден кутулган болосуздар. Анан туугандар, мына ушул бакка анан кийин кышындасы суу берет дейт. Сууну бербеңиздер туугандар, ал майда тамырларды үчүк алып кетет. Анан жазда олор кайра майда тамыр чыгарып, кээ биркилер чыгара албай, ошонун не курап калып атканы ошодон. Дарактардын түбүнөн сууну тартып койгула, акпасын вообще, курук турсун. Так, анан жаз келгенден кийин туугандар, кар кетери менен эле баягындай убакытты өткөзүрбегиле. Ал убакыт өтө тар убакыт да. 15 күндүн ичинде эле уже бүчүрлөрдү баягындай шишип кеткенден кийин жанагы уже медный купорос бере албай каласыңар да. Уже күйгүзүп коесуңар тетиги бүчүрлөрдү. Түшүндүңүздөрбү? Жалбырак бүчүрлөрдү, мөмө бүчүрлөрдү күйүп калат. Ошон үчүн эмне кылыш керек экен? Кар кетиши менен эле температура күндүзү +5 болгондо эле медный купорос, ал дагы 5%. 10 литр сууга 500 грамм медный купоросту аралаштырып туруп, ошону менен дарактарды жуйсуздар. Туугандар, бардыгыңыздарды айтам, бул өтө маанилүү информация. Бул информацияны бардыгыңыздар элдер менен бөлүшкүлө туугандар. Элдер билсин, эмне үчүн биздин бактарыбыз дайыма курттап, ар кандай вирустар тийип, баягы бир мындай көркөмү жок бир эмелерди, мындай мөмөлөрдү жешибиз керек. Биз дагы ошол эле Европадагыдай, ошол эле
Америкадагыдай кооз жакшынакай мөмөлөрдү жешибиз керек туугандар. Анан дагы бир примечательный айта турган нерсе туугандар, мына жер семирткичтерди уже органа минералдык кылып бериш керек да. Мисалы үчүн минералдык деген бул химиялык жер семирткичтерди ошол органика менен айкалыштырып бериш керек. Эгерде сиз 1 килограмм минералдык жер семирткич берсеңиз, сөзсүз түрдө 10 килограмм органикага аралаштырып беришиңиз керек. Түшүндүңүздөрбү? Ошондо органа минералдык азыктандыруу болот дагы, аябай сонун түшүм алып баштайсыздар. Эми туугандар, биздин Кыргызстандын чөлкөмүндө азыр туугандар эмне баккана өстүрсөк болбойт да. Бар жок өсөт. Мына Ысык көлдүн өзүнүн мөмөлөрү бар. Ысык көлгө көбүнчөрөөк бадалдууларга базым жасаш керек. Мына чүйдүн өзүнүн мөмөсү бар, таластыкы бар, токтогулдуку бар, чүйдүкү бар туугандар. Нарындыкы өзүнчө, карагаттар мисалыга, Ош өзүнчө мисалы үчүн, Баткен өзүнчө, Жалал Абадтын өзүнчө мына мөмөлөрү бар. Ошолордун баардыгы кайсы жерге кайсы мөмө отургузуу, ошол мөмөдөн канча киреше алуу туугандар. Подписка басып тургула, подписка басып, лайктан басып тургула ушул видеома. Сөз подписка басып коюңуз, себеби дегенде эртеге ушул маалыматтарды издегенде таппай каласыз. Анан кийин биз тез TikTok'то прямой эфирге кирип маалымат берип турабыз да. Мына биздин багбанчылыгыбыз өнүгүш үчүн ар бир кыргызстандык ушул бак өстүрүү боюнча билими болуш керек. Эртеге мисалы үчүн азыр сиз мисалы үчүн мугалимсиз, же сантехниксиз, же болбосо бир жерди ремонт кыла турган строительсиз, же болбосо күч органдарында иштейсиз, же сот тармагында, же дагы бир ким болбоңуз, эртеге бардыгыңыздар багбан болосуңар. Бардыгыңыздар бирден кетмен кармап, бирден баягындай кайчы кармап, кыйыштыра турган, баягындай бутак кырка турган кайчы кармап, бардыгыңыздар багбан болосуңар. Азыркы амбициялар, азыркы койгой мен мынантип депутат болушум керек деп мынандай бардыгы өчөт. Бул баягы силердин дымагыңар өчүп, акырында барганда бардыгыбыз багбан болобуз. Ошол багбанчылыкты азыр күчүбүз бар да, күчтүү күйлүү кезибизде ошол багбанчылыкты бардыгын жасап коюшубуз керек. Ар бир кыргызстандыктын өзүнүн бакчасы болуш керек. Ар бир кыргызстандык бак отургузуу менен алек болуш керек. Мына бизде 4 миллион гектар жер бар. Ошол 7 миллион кыргызстандык ар бирибиз жок дегенде 100төн дарак отургуза турган болсок, биздин жерибиздин бардыгын даракка толтуруп алат экенбиз да. Түшүндүңүздөр? 7 миллиард дарак керек экен бизге. Ар бир кыргызстандык 1000ден отургузса 7 миллиард дарак болот экен. Бардыгыңыздарды айтамын, туугандар, бак отургузуу идеяны колдоңуздар. Бак отургузуу идеясы Кыргызстанды бай кылат. Кыргызстанды эгемендүү кылат. Кыргызстанда тамак аш коопсуздугун обеспечить этет, экологияны обеспечить этет, анан жумуш менен камсыз кылат. Өндүрүш болот. Сырье болсо өндүрүш болот. Бардыгыңыздарды айтам, бак отургузуп, Кыргызстанды бай кылайлы, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн толук колуна киргизип, башка жактан дан, башка жактан мөмө жемиш, башка жактан май, ошол эч нерсенин кереги жок. Биз өзүбүз өндүрө алабыз. Мына мен дайыма айтып жүрөм, мына ушул Ош тарапка, Ош, Жалал Абад, Баткенге 3 миллиард бадам отургузсак, түндүк тарапка болсо 4 миллиард фундук отургузуп ала турган болсок болду. Кыргызстандын бир дагы проблемасы калбайт. Туугандар, ушул үчүн подписка басып, бизди дайыма колдоп туруңуздар. Ар бир кыргызстандык бак дааватты колдош керек. Бак отургузуу бул бир гана бул дүйнөнүн азыгы эмес, бул аркы дүйнөгө дагы чоң бир азык болот, сооп болот. Бул жерде бак деген банк бар. Сиз ошого канчалык салсаңыз, ошону акыретте чыгарып аласыз да. Мисалы үчүн ресторан салсаңыз, ал жерден чыкпай калышы мүмкүн. Кафе салсаңыз, ал жерде акыретке эч нерсе болбой калышы мүмкүн. Мына пайгамбарыбыздын сахих хадиси бар. Эртең кыямат болот десе дагы колуңдагы чырпыкты отургузуп кой деген. Ушул хадиске амал кылып, бардыгыбыз бак отургузайлы. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм, тынчтык каалаймын туугандар. Бак отургузуп, Кыргызстанды бай кылайлы. Биздин колубуздан келет. Башка эме Кытай жасап келиш керекпи бизге бериш керекпи? Же өзбектерби, же тажиктерби, же орус келиш керекпи? Биз деле элбиз. Биз деле мисалы үчүн кандай эрдиктерди жасаганбыз. Мына ата бабаларыбыздын эрдиги менен кандай мактанабыз,
ай менин ата бабаларым Кытайды чапкан, буягы болсо Россиянын бардык территориясы биздики болгон, буягы болсо тетиги Аляскадан Япониядагы биздики кыргыздар, буягы болсо индейстер Америкадан, Америкадагы кыргыздар, индейстер алар да кыргыз болгон экен деп ата тегибиз менен мактангандай, биз азыр дүйнөнү дүңгүрөтүп туруп ошол бак отургузуу идеясын жасап туруп 7 миллиард дарак отургузуп койсок, ошондо анан кийин биз ата бабаларыбызга татыктуу урпак болобуз. Түшүнүңүздөрбү? Бардыгыңыздарды айтамын, бак отургузуу идеяны колдоңуздар. Бизге подписка болуңуздар, дайыма бизди колдоп туруңуздар. Материалдык дагы колдоо болсун, моралдык дагы колдоо болсун биздин бак отургузуу идеябызга. Борбор Азия багбандар биримдиги Орто Азияны гүлдөтөт. Кудай кааласа биздин өтө чоң максатыбыз бар. Орто Азияда 100 миллиард мөмөлүү дарак отургузайлы деген биздин чоң мындай улук максатыбыз бар. Ошол биздин максатыбызды колдоңуздар, соопко ээ болуңуздар. Кыргызстандын өнүгүүсү ар бир кыргызстандыктын колунда. Мына ошол Бартольд айткандай, Орто Азиянын арстандары бул кыргыздар. Бардыгыбыз ошол бак отургузуу идеяны колдоп туруп, туугандар, биз ким экенибизди дүйнөгө тастыктап коелу. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар, Кыргызстанды бак дабатты колдоңуздар.